ачык айтыш керек да, Баткен областында чек аралардын жабылышына чоң күчтөр пайда көрүп келген и көрөт. Мындайча айтканда, жана контрабандисттер, жана мафия деп атпайлыбы, наркотик заттарды алып жүргөндөр бар. И бул деген аябай туруктуу схемалар. Ошолор көбү ушундай жагдайды жаратып атат дагы, и алардын кишилери пайданын бардыгы азыр биз законно легализация кылалы деп атабыз да, контрабандаларды, аткезчиликтердин бардыгын. Элдин бардыгы законно иштесин деп атабыз, экономиканы көтөрөлү. А бирок жана контрабандисттер, жанагындай схемада мурун жүргөндөр, алар бизге каршылык көрсөтөт. Жанагындай средства массовой информацияларга чыгып, соцсетке чыгып, жамандап аткандардын бардыгы ошондой чагымчыл күчтөр деп айтсак болот.